Canım apa, sol jagım ооруп жатат. Бирок сен капа болбо. Апам капа болот дейт. Ошон үчүн айтып жатам. Өткөн жумада мугалим эжей сол колумда сарымсак, оң колумда пияз дедирип, кайра-кайра кайталатып оң-солду үйрөттү. Бирок мен билем апа, ооруган жерим кай жагын экенин мен билем. Абдан жакшы билем. Өткөн келгенде айттым эле го, ушул жеримде. Ушул жерим ооруйт дедим эле го. Ошондо айта алган эмесмин апа. Мына азыр айтып жатам. Ушул жерим, сол жагым атүгүл күндө ооруйт апа. Кече Айшанын апасы жаштарын өрүп мектепке жетелеп келди. Жакасы аппак. Айшанын беттен өттү да, бар эми классыңа бара кой деди. Мен болсо ыйладым. Аябай ыйладым. Ыйлагандан уялган жокмун. Мугалим эжей эмне болду дегенде жыгылдым. Тизем ооруду дедим. Бирок жалган айттым апа. Бүгүн мен да чачтарымды өрдүргүм келди. Атам эптеп өрүп берди. Ак жакка сурадым. Атам билбейм деди. Ата, жок дегенде мектепке жетелеп барчы дедим. Кызым, ишим бар деди. Мен болсо ыйладым. Кызым, иштеп нан табыш керек деди. Мен болсо унчукпай калдым. Бирок мектепке жөнөп жатып, дагы ыйладым. Сол жагым дагы ооруду. Аябай ооруду апа. Жаным апа. Баарынын байпактары аппак. А меники болсо бопбоз. Классташым Зейнеп түстүү кийимдерди ак кийимдерге кошуп жуубайт деп айтты. Атам эч нерсени билбейт да, баарын аралаштырып бир эле жууй берет. Эх, атам. Атам кир жууганды билбейби апа? Ар күнү менин сумкама калама салып берет. Башка бер дейин дейм, капа болуп калабы деп айтпайм деле. Досторум болсо ар күнү ар башка. Бир күнү каттама, бир күнү куймак алып келишет. Бирок мен билем, атам куймак жасаганды билбейт. Ай, кеч кирип калды. Мен кетейин апа. Атам билбейт сага качып келгенимди. Муну билсе урушпайт деле, бирок капаланат да. Ай, ким бузду топурагыңды? Мындайга жол бербе апа. Эмне болгон сага апа? Мына топурагыңды тазаладым. Эми үйгө барганда эсиме түшөт. Бул үчүн да ыйлайм. Идишим да жанында. Ар бир келгенинде алган топурагыңды ушул идишке толтуруп жатам. Үстүнө сүрөтүңдү жаап, башыма коюп жатам. Аны ар таңда өп жуттайм. Эч кимге айтпа. Мен дагы эле сен менен сүйлөшөм. Эмне кылам? Сени сагынам. Сени сагынам апа. Баса. Унутпай айтайын. Мугалим эжей эне жөнүндө дил баян жазып келгиле деген эле. Мен атама жаздырдым. Бирок мугалим эжей билсе ачууланат болчу. Бирок мага эмне? Баары бир сени билбейм да, эч көрбөдүм да. Эмнени айтайын апа? Сенин атыңды атаганда сол жагым ооруйт апа. Эч нерсе жута албайм. Кээде чыдабай ыйлайм. Аны кагазга да жаза албайм. Апа, мен кеттим. Топурагыңды өбөйүн. Сен да түшүмө кир. Сен да мени өп. Сөзсүз кел апа. Сен түшүмө кирбесең, сол жагым ооруйт апа. Мына дал ушул жерим ооруйт апа. Сол жагым. Сени чексиз сагындым. Аябай сагындым апа. Жаным апа, сагындым сени. Сагындым апа, сагындым.